Сооротуучу Кудай. 6 март. YouTube каналы, башка соц тармактар күнү түнү тынбай иштешет. Ал жактан иргелбей туруп, ар кандай маалыматтын баары агып келет. Алардын арасында чындыгы бар, калпы бар. Адам денесин дарылоо үчүн интернеттен туура эмес маалыматтарды алып, аны колдонуп, зыян тартып калган учурлар аз эмес. Анын баары маалыматтарды иргебегендиктен. Интернетте чыгып жатса, демек ал чындык деген туура эмес ойдо болгондуктан, алардын чыгышын биз контролдой албайбыз. Бирок кайсынысын кабыл алуу керек экенин биз өзүбүз чечебиз. Көзүбүз аркылуу, кулагыбыз аркылуу кирип жаткан маалымат биздин мээбизге кирет. Жана ал жактан эч качан эч жака жок болуп кетпейт. Убактылуу унутулуп калышы мүмкүн. Бирок шарты келе калганда чыга калат. Ошондуктан келип жаткан маалыматтарды дайыма иргешибиз керек. Өзгөчө руханий темадагы маалыматтарды. Азыр бардык тилдерде, ар кандай форматтарда насаттар да көбөйдү. Алардын айткандары жазууга туура келеби, же келбейби, салыштырып угушубуз керек. Ал үчүн өзүбүз жазууну көп окуп, изилдегенибиз маанилүү. Кудайдын сөзү дагы мындай деп эскертет. Бардыгын сынагыла, жакшысын кабыл алгыла. Ар кандай жамандыктан алыс болгула.